Кутман күнүңүздөр менен. Гүлзат Угулбатова айтып койчу. Нормально. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар. Келе жаткан жаңы жылыбыз кут болсун да бир жолу. Алайым şu ötüp ketken жылды мен жеке өзүмчө өтө чоң ачылыштардын, өтө чоң өзгөрүүлөрдүн жылы катары кабыл алдым. Сиздер кандай ойлойсуздар билбейм. Бул кийинки 10 жылдыктарда керек болсо акыркы 100 жылдардагы бир боло турган бир тенденциялык, бир өзүнчө бир графикалык бир кривойдун чукул бир поворотуна жакындап бараткандай сезим калтырат. Бул жеке мен өзүм пикирим. Ким кандай кабыл алат. Кыскасы, эмдиги жылы ылайым жакшы жылдардан болсун. Эми кечээ күнү Рүстөм Кабылбеков менен бүтпөй алган интервьюну кайра уланталык. Жана кечээ токтогон жерден баштап. Саламатсыздар. Рүстөм кечээ жана Кайласка токтободук беле. Кайластын бул кыргыз элинин эмесине кандай тиешеси бар. Аны ошол жерде 108-чи бийиктик ошол Манас Лукен 8163 метр экен. Аны ошол эле чөлкөмдө жана Кайлас тоосу бар да. 6666 деп эсептелет экен. Анан мынакей жомалоңголорунда чокусуна чыкты. Бүт жана бийиктиктин чокусуна чыкты да, бир эле чоку бар экен, чокусуна чыга элек Кайлас тоосу экен да. Ана мен ойлоп коттум, ушу Кайлас делек транскрипция болуп кеткен бидейм да, мунун аты кайтпас го дейм. Себеби кеткен экспедиция кайтпайт экен да, аяктанчы. Анан карап турсам эле ошо Кайлас тоосунун астында эки көл жатат да. Манас ара бар, анан тиги Ракшаш деген көл жатат. Анан ба логика саласың да, интуицияга салып карасам эле Манас ара бар болуп атат. Манас мисалы үчүн ар бир баатырдын атынын ысымы болот өзүнчө. Сосын Манас атанын аты эмне? Аккула да. Айман болсо Аккула көп аттар болгон, бирок Аккуласы да эң даңазал ат. Анан кийин Рүстөмдүн аты эмне болгон? Ракыш болгон. Ракшаш, Ракыш окшош эле болуп атпайбы? Анан ойлойм ушул эң буту адам буту баспаган жер дегенден бир эки касиет, эки кубаттуулук баскан жер ошол жер окшойт да, ошол Кайлас тоосу болсо керек да. Деп мен муну Алтургай Бектур агайга дагы берип айттым да, ушундай деген ой болуп атат десем, ал биринчи кыргыз эл мугалими. Бурда кыргыз элдин мугалими деген неме жок болчу да, даражанын кийин Акаевдин убагында бериле баштады, ошол менин кыргыз тил мугалимим болот. Анан мындай да багы көп окуган бир жакшылыктар бар да, бирине кагыштырып бир жерден бир маалымат кылып атып, анан кийин бир жерден табылып калышы мүмкүн да. Анан бул эми мына кече ой чыштадым, бүгүн көп киши ойлонду, анан ушул болду. Ушуну мен ойлойм, ушуну дагы ойлонуп карап көрүңүздөр. Дагы бирине азыр дагы мындай кылалы, жөн эле сүйлөй бербей, такай ушундай бир викторина чыштап туралы да, бул ой чыштоо, ойго жем чыштоо. Мисалы үчүн, мына ким? Чыңгыз ханды кыргыз дешип атпайбы баары? Кыргыз деп келатабыз. Анан өгүнкү өткөн баягы 90 жашына чыккан Ысык көл форуму болбоду көлдө. Анан ошол жерде мен монголдор менен жүрүп калдым. Ошо монголдун экс президент экен, орусча жакшы сүйлөйт экен, анан Москвада литературный адабият институтун бүтүрүптүр ал. Анан Чыңгызды жакшы көргөн киши экен да, анан бир 10 чакты киши неме болуп келиптир, делегаттар болуп келишиптир. Анан ушу мен Мөңгү деген фонддун президенти тигүү деген эле баалар жабышып жатып калды. Биз деген Мөңгү элбиз да депчи. Анан мен ал убакта маани бербептирмин аларга, ичкүйлүк кылыппы, чычалаппы, андай кабыл албай калгам да, эмне деген кел. Алар мынтип айтты, жана форумду Кыргызстан Монголияда өткөзөлдү деди да, ушу Чыңгыз Айтматовдун форумун Монголияда өткөзөлдү. Жана Мөңгүлөр Борбор Азия регионунда нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулук жана сайынс туруктуулуктун кепилдиги дегендичи. Анан маани бербей, анан боюм ала качып коем. Анан былтыр жатып ойлоном, мисалы үчүн менин атым Рүстөм да. Орусча Урустан болуп калам мен, эң жок да. Анан Монгол, Мөңгел. Мөңгү эл болуп атпайбы мындагы. Бул деген орусча айта албайт да Мөңгел деп. Анан Монгол деп койду да.
Демек бул автоматтык түрдө кыргыз болуп атпайбы. Мисалы үчүн казактардын улуттук идеясы маңгилик эл дешет да. Төөлүк эл дейт. Мөңгү деген сөз бул төөлүк деген сөз экен да демек. Ошондуктан ойлойм, анан Чыңгызхан кызык жери мындай болуп атпайбы? Чыңгызхан баягы Мухаммед шакты чапканы келатканда бу Каркыр аркылуу өтсө болмок да, түз эле. Жол кыскармак бир. Бияга 15 күнгө кыскармак да. Бул болбой эле, бул жер ыйык жер, бул жер тепсиге аттын туягына тепсеткенге болбойт деп, анан да айланып кетти талаалар менен Казакстан, бүгүнкү күн Казакстан деп коебуз эми. Администрациялык территориалдык бөлүнүү болуп калды. Ошол жак менен өтүп барып, сөтүнө келгиле Чыңгызхандын аскери өткөндөн моундай жер оюлуп калчу экен да. Анан барып Мухаммед шакты чапкандан кийин, келип анан көл жакка келип анан кийин немеге сыйынып атпайбы? Хан Теңирге сыйынып атат бу, Хан Теңирге. Анан кийин деп ойлойм, кызыгы дагы бул мындай болуп атпайбы? Ушу Чыңгызхан ийгилиги ошо болгон окшойт да, бул жерде ыйык жер деп атап атпайбы? Темирландын кесепет болуп калганы эмне болду? Ал ушул жер менен өткөн дагы Кытайга жетпей каза болду. Немеге кетип баратып, жолдо каза болду да, ал деген неме аркылуу Каркыр аркылуу өткөн, билесизби? Каркырда немелер бар, таш кургандар бар мындай. Ошол аскер өткөндө санаган таштар ыргытып кетчү экен, ошондой кургандар бар ошол жерде. Каркырда. Анан ошол ойлойм, ошонун кесепети болгонбу деп, баягы мен 2012-жылы жазбады элем жанагы Кыргызстанды ыйык неме катары окуу боюнча дүйнөдүк жанагы атайын кызматтарга кайрылуу жасабады элем, бул ыйык жер депчи. Анан баягы отуруп ойлойм да кызык. 2000 кайсы 100 бул немеде бар эми, мен анын баарына токтолгон жокмун, интернеттен караса табат. Чыңгызхан бабалдардын жерин улус-улуска бөлүп берип чыгат да. Улус-улус кылып бөлүп берип чыгат. Анан кийин бул Чыңгызхан өлгөндөн анан ар кимдин кабыргасына май бүткөндөн анан талаш болуп, бийик талаш болуп, бири-бири менен согуша баштады да булар. Бири-бири менен согуша башташты. 4 улус. Анан ошондон кийин баягы ортосунда эми баягы бирөө болот да, ол эле ынтымакка чакырышканда, ошондо анан кийин биринчи курултай талашты өтүп атат да. Неге? Мынакей Чыңгызхан Онон дарыясынын жээгинде төрөлгөн. Ошол жакта өткүзбөйбү? Мына Мухаммед чапты Самаркандда өткүзбөйбү? Же Ургеничте өткүзбөйбү? Же Бухарада өткүзбөйбү? Же болбосо Атрарда өткүзбөйбү? Эмне үчүн талашка келип өткүзүп атыр? Ушул жерден бир табышмак да, дагы мен ошо элге тыштап коеюн деп атам. Ушул Чыңгызхан жана арбагын издешип атат да, көрүстөнү каерде деп. Болжол менен ушул жерде ойлойм, себеп дегенде алар ошо чоң атасынын арбагы жаткан жерге келишти да. Туурабы, ошо уксун деди да, биз эмне деген жыйынтыкка келебиз, эмне деп сүйлөшөбүз деп. Ошондуктан ойлойм, ушу таластан издеш керек муну депчи. Бир. Экинчиси дагы мен ойлойм, жана немеде Атилла Римди чабам дейт да, шаарды чабам деп атканда, ошондо Лев деген Рим католик папа. Ошол экөө сүйлөшөт дагы, анан ошол жерден токтойт да, Римге кирбей калат. Анан ошол жерден бир жөн эле мындай сүйлөшпөй бир неме бергенби дейм да, реликвия бергенби дейм да, бир өтө бир маанилүү, аларга тиешелүү бир неме берилгенби дейм да. Себеп булага билесизби, Манастын күмбөзүн казабыз деп грузиндер келет берге. Чолпонбек Абыкеев ошого аралашкан жери бар. Ошол жерде казабыз дешет. Эл каршы чыгып туруп албадыбы? Анан ошондо ошол грузиндерге кабар кайдан келет? Ватикандан келип атпайбы? Ватикандан. Каргол чоку чыны менен эле мен ойлойм, баягы көп кылымдап жата берип чаң басып немеси отуруп анан кийин мындай тоого окшоп калган окшойт дейм. Бирок мындай немесин карасыз, мындай политехте окуган кезде пирамида да булчу. Жөн эле чоку эмес да. Карол чоку деп кайластай атасың да? Жок, Карол чоку деп Таластан Манастын күмбөзүнүн жанында. Ал дагы пирамидага окшош. Мен ойлойм, ушул жерде же Чыңгызхан жатабы, же Атилла жатабы. Бул ой, мен азыр ой катары айтып атырмын баягы. Мен тарыхчы эмесмин. Муну изилдей турган кишилер болуш керек, археологдор, тиги булар изилдеш керек да мунучу. Анан мындай могу жерде мынакей жана эже айтып атат, ошо Кайластын тегерегинде жанагы кыргыздар бар экен, бар ал. Ошо кыргызча сүйлөгөн эл бар дейт. Бирок 200 жыл жашайт деген тиги деген мен аларга көп ишене бербейм. Бул физиологический мүмкүн эмес да. Ошончо бийиктикте топостун этинен башканы жебесе кандай адам 200гө чыга алат? Билбейм, аларын билбейт экен. Мисалы үчүн мага бир жолу мынтип калды Чыңгыз Төрөкулович. Кытайдан бир Кытай келиптир дейт. Анан мен кыргызмын деди дейт.
ички Кытайдан экен дейт. Анан кыргызча сүйлөчү десем билбейт экен дейт. Анан бир ырдачы десем ырда билбейм дейт. Биз ушу тилибизди унутканбыз, баарын унутканбыз. Анан эмнең бар дедим, эмнеңер бар анан кантип далилдейсиң? Десем дипломаттын ачып ак калпакты алып чыгып атпайбы дейт, ак калпакты. Сактап жүрүптүрбү ошону. Анан баш кийим да бул да өзгөчөлүгү да улуттук бул нерсе да. Кыргыз калпагы экен дейт баш кийими. Бирок тили немелерин баарын унутуп коюшуптур дейт. Ички Кытайда жашайт экен дейт. Анан сурадым дейт, канча барсыңар десем, 6 миллиондой барбыз деди дейт. Анан мынтип коет, булар тиги жанагы көз камандардын багылардын, аука көчтөрдүн тукумдары болсо керек дейт да. Анан алардын баарын изилдейбиз, дүйнө жүзүндө көп го кыргыз дегендерди булар изилдеш керек. Мун үчүн бир ошо Илимдер академиясына бир акчалар, чоң каражаттар бөлүнүш керек. Алардын иши, аларга биздики мисалы үчүн ушу башында сүйлөшүп алалы да, жана ар бир китепке киргенде мындай жери бар да, кирүү сөз, баш сөз, алгы сөз деген. Мен ошонусун айтам да. А тармак боюнча демек адистер иштеш керек. Тармак боюнча. Мен тарыхчы болуп кете албайм да. Мен тарыхтан билем өзүмө керектүү маалыматтарды. Мисалы үчүн баягы немеде, Жамбылда неме болбоду тиги Жүйөк жолдун жээгиндеги Супкат деген чоң жыйын болду. Ошондо 17 мамлекет катышыптыр. Алып баруучу болуп, модератор болуп жанагы Мурат Мухтарович Авезовдун баласы болду. Анан Борбор Азия боюнча бир немелер бар экен булардын бир интеллектуалдык клубу бар экен. Анан мен ыйгарым чыкыруусуз жок бардым да, мен мындай өзүмчө бардым. Анан баар сүйлөшүп атат, тигип аткандан мен селекторду басып сурандым, бир 5 минут убакыт бергилечи дедим. 5 минут убакыт берди. Ошондо мен эмнени айтып бердим? Борбор Азиянын географиялык, геосаясий өзгөчөлүгүн, Борбор Азиянын тарыхый мартабасын, Борбор Азияны мекендеген элдердин тарыхый Борбор Азиянын тарыхый вазипасын, Борбор Азияны мекендеген элдердин тарыхый мартабасын, анан могу мөңгүлөрдүн философиясын сүйлөп бердим. Туруп кетишти. Аябай кол чабып окуду. Анан кийин бир куплет окудум мен ошондо, бирок аларды орусча окудум. Мен өмүрүмдө бир жолу эле бир орусча жазып турдум да, бир куплет. Ошолор мындай, муну түшүнөсүздөр. Мындай деген болчу да. Признающий издревле гения как кумира, Кыргызстан — страна дружбы народов и мира. Кузница человечества, хранящая генетический код, Кыргызстан — страна Шамбалы и ледниковых вод. Люби, лелей и помни, человек, Кыргызстан — страна, как Ноев ковчег. Десем, академик туруп кол чаба берди. Бирөө калып калды, подождите, деди. Мы же академические люди, деди. Мы-то научные, мы-то знаем, Шамбала-то находится на Тибете, деди мага. Анан мен шыр жооп бердим, бир жогорудун салып бергендей жооп сүйлөшүп кирдик да, көччү. Анан айтып, ал деген талаш нерсе дедим бул. Мисалы үчүн дедим, силер астралдык сан бул 7-9 деп келбедиңерби дедим. Бир нече кылымдар бою 7 за 7 печатью скрывали астральную цифру. Оказывается, дедим, 8 турбай дедим астралдык цифра. Мындай койсоң 8, көңтөрсөң 8, жаткызып койсоң чексиздик болот экен. Туурабы? Десем, туура дешти. Аны айттым. Мисалы үчүн астралдык нерсени көрсөтпөйт да, ал катылат. Эмне үчүн дедим, мынакей, Жумалуңгула бар, Кайлас бар. Эмне үчүн бул тоонун атын Хан Теңири деп аташты? Хан Теңири болуп атпайбы мунун аты. Демек ушул жерде жатырдагы дүйнөлүк коомчулук үчүн тетякты көрсөтүп койду, ошол жакты издей бергиле деп. Себебинде биякты тепсешке болбойт да. Мүмкүн бул ушул неменин астында жатышы мүмкүн. Хан Теңиринин астында. Бул талаш суроо десем, жана академик туруп өзү кол чапкадай кийин. Ушундай нерсе да, могу Хан Теңири да бекер нерсе эмес да. Но кумтөрдү эле ойлонбой эле бир жана байлыкты атып кастырдык. Бул кумтөрдү эле кыргыз элинин бир касиети болгон, бул жердин касиети. Могу жер касиеттүү жер да өзү. Ошо жана немени окуп атканда, мен жана немени окудум да. Геосаясат деген некен лекцияларды окудум. Хелфорд Макиндерди, Александр Дугинди, Каусхоферлерди окудум да, түшүнүп алыш үчүн. Бизге окутпаптыр да, буларга кереги жок деп койгон экен. Ошону окуганда көп нерсени түшүнөт экенсиң да.
Ана жана кыргыздын эмес, орустардын баягы Рокоссовский Сталинге бир сандык неме алып келиптир да. Тарых, накта тарых. Рокоссовский деген поляк болгон өзү. Ошо Польшадан бир сандык тарых алып келип, ошо орустун чыныгы тарыхы деп. Ошону окуп андан кийин башка баба дүйнөң оодарлап да башкача болот дагы. Анан карап турсам мынтип атат да, Макиндер айтып атат, ал кургакчылык менен деңиздин геосаясатын жазыптыр да. Улуу жүйөк жолу болуп турганда дейт. Ошо жүйөк жолу, соода жолунун жээгинде жашаган эл, бай жашаган экен да, жана Самарканд, Бухара, Сухара дегендин баары ушуда. Анан кийин дейт, кийинчерээк деңиз жолу пайда болгондо, мисалы 2000-3000 төгө арткан жүктү бир эле кемеге салып тургандан эртерээк болуп калып атпайбы жолу. Эми ошондо карап туруңуз. Мынакей Кытайдан 3 жол чыгат. Эркештан, бул Торгат, анан Хоргоз, ошондо Хоргоз деле биздин жер болгон. Эмне үчүн кандайча биздин чоң аталар ошо алкында отурат да, чыкканында салык төлөп атат, киргенинде салык төлөп атат. Демек биз жөнөкөй эл болгон эмеспиз да. Бул ошол неменин ичинен таап чыктым да менчи. Ошо жерде биз отурганбыз ошондо. Анан мисалы үчүн бир эле бетке эле карай берген болбойт, издей бергенчи биздин ыйыктыгыбыз, биздин бул көп нерсе биздин немелерден издеш керек, могу веттерден издеш керек. Мисалы үчүн Атиллага чейинки 3-чү, 4-чү, 5-чи кылым. Тетиги немеде Македонский деген биздин доорго чейин 3-чү кылым болот. Ошону жана ким жазып атат? Низами Ганжави, ати кимдин? Македонскийдин, Индиянын чапкандан кыргыздарды издеп келип, анан ошол жерде көрүп, анан ушундук таң калыптыр да, ушундай да эл болот экен, ушундай да мамлекет болот экен. Мен ушу дүйнөдө согушуп жүрүп, кантип элди башкарыштын бир немесин издеп жүрсөм, мына ушул жерден таптым деп ушундай кыргыздар жөнүндө айтып атат да бул. Ганжавинин китебинде жүрөт бул поэма. Жана искердинер Зулхарнайн деген атты ошо Ганжави, Низами Ганжави бериптир Македонскийге. Пайгамбардын деңгээлин алып чыгышкан да мунучу. Анан ошонун баарын тең биздин мындай да, биздин тарых атайын кара сантайлык менен жок кылынган да. Ал жөнүндө эмки немеде айтып берен, азыр ошо сөз болгонго чейин сүйлөшүп алалы деп атам да. Мынакей немеге чыктык да, эфирге чыгып жолубуз байсалдуу болсун. Мен көп нерсени айтып бергенге аракет кылайын. Анан мындай бир туура эмес кече суранбадыкпы? Бири-бириз жамандаганды токтотолчу, мындай жөн эле мындай түшүнбөй эле анан урушуп эле, ыза боло бергенди токтотолу. Мен деле силердин ичиңердеги кишимин. Мен силерди базынтайын, неметейин деген жерим жок. Өзү жөн эле макта бергенден деле алыс болушубуз керек, өзүбүзгө деле сын көз караш менен карашыбыз керек да, туурабы? Анан могу жерде дагы мынтип айтып атат, жана улуттук идеологияны депчи. Идеология деген жок бүгүнкү күн. Идеология деген бүгүнкү күнү мына туура алып барып атат биякта жана неме деген ким алып барып атпайбы, Касманбетов, нарктуулук деген. Биз каада салты наркы бар элбиз. Идеология деген бул деген ошол акыркы мына өткөн кылымда анархисттик идеология, фашисттик идеология, толтура идеология жок болгон, ошонун ичинде коммунисттик идеология да жок болду. Акыркысын Дэн Сяопин сындырды, байыгыла деп. Бүгүнкү күнү улуттук идея деген бар. Улуттук идеяны көтөрүшүбүз керек. Баардык кызыкчылыгыбызды алып келип, ошо улуттук идеяга байлашыбыз керек. А улуттук идея деген бул баардык ушу биз мисалы 80 улуттун өкүлү жашаган мамлекет болуп атпайбызбы? Бүт элдин кызыкчылыгын коргой турган нерсе болуш керек. Ошондуктан бул идеология эмес, салттуулугубузду, нарктуулугубузду, каада салтыбызды көтөрүшүбүз керек. Анан улуттук идеологияны кабыл алышыбыз керек. Анан дагы айтып кетерим мындай кылсак да, көп берди. Мен сиздерге ушул геосаясат жөнүндө айтып берсем болот. Мынакей орустардын чыныгы тарыхын айтып бере алам. Манастан баштап Муздоорго чейин нерселерди айтып бергенге мен даярмын. Бирок анын баарын бир эле убакытта айтып кое албайсың. Анын баарын байланыштырыш керек болот. Мисалы үчүн бир сөздү көп жерде колдонушка туура келет. Ошолорду байлаш үчүн. Анан шыр эле мындай да, түркө экенин биз сиз өзүңөргө эле кабыл алып бергиле, мен өзүмдү деле кошуп атпайм ошонун ичине. Чындап эле бизге неме окутпай коюптур. Кече айтып бербедимби? Мисалы үчүн мен тетияктан бери айтып берем, каерден баштап кыргыз элине кастык жасала баштаган. Тетияктан мындан бир
10-15 кылым илгерди. Андан нары Атилла 3-чү, 4-чү, 5-чи кылым болсо канча болот? Ошондон бери бир 17-18 кылым болуп кетеби? Ошондон бери айтып бере алам. Божомол бул гипотеза. Гипотеза деген бул эмне? Тарых тааныбаганда ошол убакта эле тана албаган нерсе да булчу. Анан таңгыр. Жана айтып атпайсыз, тарыхтын баарын тең монтуп барчалап таштаптыр. Ал жөнүндө да айтып берем. Анан ошондуктан мындай кылсак, биз азыр бүгүнкү күнү биринчи муктаждык эмне? Биринчи муктаждык могу кыштан чыгуу, анан кийин жазгы иштерге даярдануу. Ширле моюнга алалык. Оңой болбойт. Оор кырдаалдабыз азыр биз эле эмес, дүйнөлүк коомчулук ошого келди. Мен мөңгү менен иштегенден аба ырайы менен иштешке туура келет. Бардыгынан мисалы согуштар бүт жанагы техногендик жанагы кыйроолор жанагы каатчылыктар тиги тарыхый дагы бүт бардыгы тең бул согуш жанагы ачарчылык, кургакчылык, суу каптоо ушунун бардыгы мен түшүнгөндөн аба ырайынын өзгөрүүсүнүн кесепети болот экен да. Аба ырайынын өзгөрүүсүнүн кесепети. Мына азыр аба ырайынын өзгөрүү сыкылына туура келдик да. Аба ырайынын өзгөрүүсүнүн кесепетинин негизинде адамдын тулку оюнда да башкача химиялык реакция жүрө баштагандыктан адам биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социалдык карама каршылыктарга тушулуп, ошонун негизинде жаңы социалдык психотиптер, жаңы эпидемиологиялык оорулар, жаңы ал тургай адамдын кылык жорогуна чейин өзгөрөт экен да. Ошондуктан бүгүн бул дүйнөдө болуп жаткан нерсе, мисалы үчүн коронавирус каяктан чыкты, каяктан келди? Келбей эле аба ырайынын өзгөрүүсүнүн негизинде бир вирус ойгонду. Каршы кандай жаман иштерди кылып кетти. Биз билбейбиз да, дагы кайсы вирус ойгонуп кетерин деле билбейбиз. Дүйнө жүзүндө азыр эмне болуп атат? Азыр дүйнө жүзүндө ар бир мамлекет өзүнүн мындан нары өнүгүү жолун издеп атат. Азыр бирөөдү үлгү тутуу, бирөөдөн жардам күтүү болбогон нерсе. Биз дагы ушул учурду туура пайдаланып, жана кече айтпадымбы? Качан гана саясий дагы, экономикалык дагы, социалдык дагы, экологиялык дагы иш шаймандар натыйжа бербей калганда, философиялык иш шаймандарды немеге киргизишибиз керек деп, кыймылга киргизишибиз керек деп. Мына Кытайлар коронавирус убагында ойлонушту дагы, бир жылдын ичинде көп иш чечишти булар. Ошол убакта ойлонууга отурушту булар. Кандай кылабыз, кандай кылып өнүгөбүз деп. Ошондой эле биз да ошондой учурда турабыз. Ар бир нерсенин философиясы болуш керек. Бүгүн эмне бизде? Бүгүн мынакей өлкөбүз бар, мамлекет жок болуп атат. Сөлөкөтүбүз бар, жүзүбүз жок. Атыбыз бар, затыбыз жок. Кашыгыбыз бар, ашыбыз жок. Баарысы бар, башыбыз жок. Шааниси көп, мааниси жок эл болуп баратпайбызбы? Мен кантип эле ошондой ырларды жазган киши элимди жаман көрөт. Элди сүйгөн киши ыр жазат элди. Мына баягы улуу атабыз Ленин жаштын берген тилегинден ыр жок болуп кеткенде мен биздин балдар үчүн мындай ыр жаздым. Мен кыргызмын, мен кыргыздын уулумун, ой жетсе да көзү жетпеген аламдардан улуумун. Теребелди бүт терметкен, күн нурундай жылуумун, сүттөй таза кары кетпеген мөңгүлөрдөй сулуумун. Мен кыргыздын байлыгымын, мен кыргыздын кулумун. Мен кыргызмын, мен кыргыздын уулумун, дайыр кечсе кечүүсүмүн, бакыт консо туурумун, ысык көлдөй берметимин, тоолорундай курумун, чаңкаганда булагымын, караңгыда нурумун. Мен кыргыздын туягымын, мен кыргыздын кулумун деп. Ушунчалык сүйүп алып туруп анан мен беттен алыш керек да сен кыргызды эмне жамандайсың деп. Мен кандай өзүмдү өзүм жамандай алам? Мен өзүмө сын айта алам. Мүчүн мен бүт жакшылыгымды билип эле тиги кесепет жактарын билбешим керек. Билишибиз керек да. Анан бирдекеден сен ар деп эле беттен ала берген болбойт. Бири-бирибизден боюбузду ала качып калабыз анда. Ошондуктан кече айтпадымбы? Бул кыргыз деген эл касиеттүү эл экен. Биздин айыбыз ушунда экен, бири-бирибизди мындай жамандап алганбыз да. Чын айтам. Бирөөдү бир жакка чогулушка чыксаң ким келет? Тиги келет десең эле мен барбайм. Неге? Аны жаман көрөт. Бул муну жаман көрөт. Бири-бирибизди жаман көргөндү токтотолук. Арсылаган айыптарды алып таштайлык башыбыздан. Мен айтам, сен чогулушка бар да, чогулушка отуруп катыштай элдин ишине. Аны жаман көрсөң, ошонун үйүнө катташып чай ичпей кой. Бирок элдин иши бүтүш керек да. Ошондуктан сиздерден суранарым дагы бир. Баштардын астында мындай сөзгө келишип алалык. Жөн эле бир мисалы үчүн тааныбаган кишилер бири-бирин жамандай берет. Мен билем.
Mına Niязбек Байко отуруп аткан, Niязбек Байко bir жерге барса ошентип айтып келсе, айтып бербедим. Ой, ал ушундук бай дептир. Ал еврейлер менен жүрөт дептир. Niязбек Байко менин көргөнүм мына 2 жылдан бери билет мен кандай жашоодо жашайм. Бирок мен эч кимге даттанбайм. Ал мен тандап алган жашоо. Байлык деген бул эмне? Байлык, ар намыс деген бул эмне? Жеке намыс деген бар, улуттук намыс деген бар. Мени улуттук намыс түйшөнткөн киши. Мен үчүн байлык бул китеп. Мен үчүн байлык бул маалымат. Мен үчүн байлык ушу элим бактылуу болсо экен деп ойлойм. Мен жашоосун көрдүм. Учкандан самолеттун этин жейлекмин, сүзгөндөн кеменин этин жейлекмин, күйгөндөн керосинден башкасын ичтик. Эмне керек калган өмүрдү сайбайлык бул балдарга деген эле кеп. Жок, жана айтырсың анда бойду алага чыгып калабыз да кайра бири-бирибизден алыстайбыз. Чыны менен эми окуу деген үчүн да кишини айыптабаш керек да. Окуйлук. Мына мен окуп атам. Болуптур, сиздин колуңуз тийбейт. Сиз деген күнүмдүк өзүнүн иштериңиз менен жүрөсүз. Бирок окуп аткан кишиге жок дегенде тоскоолдук кылбагыла да. Уккула да ошо мен айтаар экен деп. Мындан кийин мындай кылалык. Мындан кийинкисин кантип өнүгүү жолуна түшүшүбүз жөнүндө сүйлөй баштайм. А болбосо мен силерге айтып атам, муз дооруна чейин айтып берем. Манас ата жөнүндө айтып берем, Атилла жөнүндө да айтып берем. Даже ал тургай бүттү Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө, ушу Кыргыздан өткөн мен деген мыктынын баарын жөнүндө айтып берем. Ал тургай Ырысбек Акматбаев жөнүндө да айтып берейин. Баар жөнүндө айтып берем. Бирок биз бүгүнкү күнү биринчи ишти бүтүрүп алалык. Эмне кылышыбыз керек? Кыштан кантип чыгышыбыз керек дагы жазга, анан богу жылды кантип баштан өткүзүшүбүз керек деп ушуда болуп атат да. А калганы чечиле турган нерсе. Рүстөм, рахмат. Өтө мындай бир ичиңде топтолуп калган бир энергияны чыгарып алгандай болдуң. Бирок жана бир орустарда бир сөз бар эмеспи? Все хорошее помаленьку дегенчи. Ошон үчүн биз азыр мындайча айтканда бир жем таштадык элге, бир пикир таштадык, ой таштадык. Азыркы учурда адамдар кичине ойлонуш керек. Бир аз толгонуп мындай бир ой жүгүртүп, өзү кабыл алып, эмне болуп атат, кандай жашап атабыз дегендейчи. Анан жөнүндө бир эки киши жоопкерчиликке алам деселер, болду дебейчи. Кызыкчылык мындай кылалы да. Мисалы үчүн, жана айтып атпайм, тет жактан башта айтып берейин, акыркысы могу совет доорунда советтик адамды түзүү деген программа пайда болот да. Диндин баарына атеизмди коет. Ошондо мындай кылат. Бул бала, кичинекей бала. Вообще ар бир эле адам генетикалык маалыматты эненин уус сүтүнөн алат экен да, эненин уус сүтүнөн алат экен. Булар жана төрөт үйлөрү салдырат дагы биринчи сүттү саадырып салчу да, эс тутумду жок кылууга аракет кылынган да. Анан, мисалы үчүн адамдын денесинде бир эмбриондор болот экен да. Ал өзүнүн эне тилинде сүйлөгөндө, өзүнүн ырын, күйсүн укканда туура кыймылга келип, адамды ар кандай бир психологиялык немелерден, кеселдерден айыктырат экен да. Башка тилди угуп, башка өрдү укканда туура эмес кыймылга келип, анан кийин адам психологиялык ооруга тушугат экен. Ошол жерден да бизди айыптап атышты, мен да силердин ичиңердемин. Коомубуз оорукчан болуп атпайбы? Кыргызча сүйлөбөй калбадыкпы? Мынакей, кыргыз болуп төрөлөбүз, орус болуп жашайбыз, пакистандык болуп өлчү болбодукпу? Ушул абийирби? Мен мындай жаздым, ушуларды айтып коеюн. Кыргыз үйү күнү түнү орус үнү жаңырган. Үйдүн төрү атаң көрү, бирөө чалма чалынган. Такалы бар, сакалы жок, муруту да алынган, анты салты Аль-Бухари алымдардын таарылган. Ак калпагы, жер талпагы керексиз деп табылган, келечеги садагага чабылган. Кайда бая, жоону сая болуп жүргөн чагылган. Ушу эми кеткендеми, кыргыз өңү жаңырган. Кечир житир өзүң чечкин жараткан. Кыдыр ата умайыны сынып турат, кабырганы. Кабырга сынып тураткандан кайра эле момунту өрбөйлүк да, окууга келбейликпи, бир ойго келбейликпи. Мен сиз үчүн мына кара курсак дөбөй, кара катын дөбөй, каргадай балдар дөбөй, могу жерде момунту үңүлүп отурам. Могу компьютердин ичинде үңүлүп отурам. Кудай берген дараметимди алып чыгып, ошону байытып атам. Ушуну бир чыштап кетсе экен дейм. Мен деле чын чыкпай эле коеюн дечимин. Себеби бой жака чыксаң эле балеге каласың да бүт башталат да, ызы чуунан кийин, сен тааныбай эле бетиңе бир жаман сөздөрдү айтып, заар чачкандар токтотолчу, бир суранычы. Анан могу бүткөндөн кийин, анан кийин жамандай берген. Эми могу комментарийга да жазып атканы бар. Мен анча-мынча блог жазып аткандан кийин менин бир принцибим бар. Жарым сааттан ашырбайлык, себеби көп адам косо жүрүшү мүмкүн да. Мындай сиңире албайт, көрбөйт деле, убакыт жок азыр. Эми бар болуңуздар.
жаңы жылыңыздар менен дагы жайылтыңыздар бөлүшүп коюңуздар дагы. Анан о маселелер болсо суроо кылып койсоңуздар, эртең бүрсү күндөрдөн эле качан көрөбүз да. Улантабыз. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар. Жаңы жылыңыз кутlu olsun. Сиздердин кулуңуздар, сиздердин уулуңуздар. Үрүстөм Кабылбеков.